Дос, а сен билесиң бе, ковидке каршы вакцина кандай иштейт? Бул туурасында ойлонуп көрдүң беле? Бул видеодо мен ошол жөнүндө айтып берем. Вирустар, анын ичинде өлүмгө дуушар кылган коркунучтуу вирустар дайыма болуп келген. Алардан коргонуп жана өзүн куткаруу үчүн адамзатты вакцина ойлоп табуу менен алек. Мындай вакциналардын бири ковид же коронавируска каршы вакцина. Вирус, мисалы коронавирус, адамдын организмине түшкөндө ооруну козгой турган антиген иштеп чыгат. Биздин иммундук системабыз ал антигенди таанып баштайт дагы, белгилүү антигенге карата антитела иштеп чыгат. Антитела вирусту жок кылат. Бул биздин организмди коргой турган жоокерлер. Бирок антитела иштеп чыгыш үчүн биздин организмге убакыт керек. А эгер иммунитет начар болсо, оору күчөп кетиши мүмкүн. Ал эми вакцина бул антигендин же вирустун өтө майда жана коопсуз бөлүкчөлөрү. Антигендин бул бөлүкчөлөрү организмге киргенде антитела иштеп чыгуу керек деген реакцияны пайда кылат. Вакцина вируска карата антитела иштеп чыгуунун коопсуз жолу. Эгер организм чыныгы вируска туш боло турган болсо, анын иммундук системаларынын жоокерлери антитела аны менен күрөшүүгө даяр турат. Эгер организм бир эле вируска бир нече жолу кабылса, антитела биринчи жолкуга караганда тез жана натыйжалуу каршылык көрсөтөт. Анткени эс тутум клеткалары ал белгилүү вируска каршы антитела иштеп чыкканга даяр болуп калат. Бул эгер адам келечекте кооптуу вируска кабыла турган болсо, анын иммундук системасы тезинен аны бул оорудан коргоого алып жетет. Ошондуктан COVID-19га каршы вакцинаны белгилүү бир убакыт аралыгында бир нече жолу алышат. Көптөр бустердик дозада алышкан жана алып жатышат. Бул узак убакытта жашай турган антитела жана эс тутум клеткаларын пайда кылуу үчүн зарыл. Сен эмдөөдөн өтө элексиң бе? Анда азыр барып дароо вакцина ал. Мен болсо өз бустеримди алгана баратам.